3 ай мекеним Кыргызстанда кандидат болдум да, 3 ай. Ал киши менен ошол кандидат болгондо тааныштым. Ошол учурда бирге болдук. Анан мен баягы принциптер эмнеге атайын баса белгилеп кеттим. Азыркыга чейин ал жетекчилер менен, мисалы ошол Өмүртүк Толуш менен баардыгы менен мен мындай кеткенде дагы мындай жигитче коштошуп кеткем да. Коштошуп барып, мисалы азыр алар менен кадимкидей эле туулган күндөргө, башкаларга катышабыз да. Жай мындай жигитчелик принциптерди калтырбайм да. Ошол эле Арайым Атраев менен жана революция болгондон кийин бир 10-15 күндөн кийин эле барып кадимкидей эле мен ушу кетейин дедим эле, мага претензия барбы жокпу деп баарын кадимкидей эле сүйлөшүп алып кеткем. Болду. Андан кийин биз балдар менен өзүбүз мына Ынтымак партиясына чыкканбыз. Ынтымак партиясы менен чогуу биргеликте депутат болуп азыр келип отурдук. Чындык кыргыздарда чыркырап болсо да чыгат да. Мурдагыдай 40 жылда эмес, керек болсо 4 саатта чыгат. Эгерде мен кандайдыр бир ошол Ынтымак партиясына дагы, кстати, көп илештеп жүрүшпөйдүбү? Сиздер мына Кактус медиадагы факт чек чыгарып карап көрдүңүздөр. Эч кандай тиешеси болгон эмес, болушу да эмес да. Менин дагы, менин кандидаттарым дагы керек болсо партиянын өзү жалпы алганда дагы бир тыйын да алган эмеспиз. Айтайын дегеним эми баягы 3 ай да. 3 ай үчүн кайра эле баягы көрө албагандар болобу, ким болот билбейм, ушинтип асылганы мен туура эмес деп ойлойм да. Өзгөчө мына Ороз абагында айтып койот элем, бул жала жабуу, көрө албастык, бул жаман принциптердин бири да. Мен башында башка процесстерде кичине аралаштым. Мисалы ошол учурда гана менин кичине бир ушу 3 айдык тиешем болду да. Анан жанагы айтып кеткендей канча киши менен канча жылдап иштедим. Ошолорго кичине мындай жабыштырсам да еще кичине мындай небине болобу эле дейм да. Эми окшош болобу эле дейм да.